Assalamu alaikum, ардактуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн биз алыскы Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Бирлик айыл аймагынын Ормош айылына келдик. Алда көрөбүз, бул айылда кандай кызыктуу кармандар, өзгөчө инсандар бар экен. Кыштын мындай аяздуу ызгар чыныгы кышы ушул айылда экен. Ох, бир аз üşүп да калдым. Assalamu alaikum. Ya bu kışında kaydanız? Апар. Чөп салам да. Талак апараш bu. Сарай турган жерибиз. Ha, saray var o, Kança malınız var? Torpakları жаш окшойт. Koylarınız semizler? Ат болгон. Козулар мына. Kızlar. Hay. Kışında kıynalı aytaslar mı? Ушундай кичине кыйынчылык болот. Жайнаға кайдайсызлар? Жайлоо жакын эле да. Таштай бер балам. Асакалда канчаны таштайт? Балам үшті ташта. О, жибин алып коюш керек да. Ооба. Енді ол мынандай болсын. Мынандай апарып, ар екеуіне біреуіне салып шығасың. Екінің обасының ортасын таштайсың. Мынандай? Ооба. Неге тышта? Бул букаларыңыз? Буқа. Үчке таштасаң дел болады. Тыштап қоясың. Мындай карап салыш керек экен да? Ооба. Болды. Дағы алып келінетті, бір престап келіп, шун бардығына салабыз да келіп. Бір пресс бардығына жетет. Ошондо канча букага жетет ушунда? Мында бір 14 болса керек, 14-15 букага жетет да келіп. Бір Бір пресс. Шунда бір салынғанда, ооба. Бір салынған, ооба. Букаларды бордоп семиртүүдө кандай букалар керек? Мұны бордоп семиртүүдө шу основный шу чөп жем. Жем менен кылгана шуну биз эме кылабыз да. Семиртип өзүнө мексиге келгенден аны алып чыгып сатабыз. Бул жерде мындай эме да жина массикомбинат дегенде жок да. Азыр только базарга алып барып сатабыз. Көбүнчө. Анан бул жердегерде мына комбинаттарыбыз жакшы иштеп, мындай эме болгондо шу комбинатка етти тапшырсак жакшы болот эле да. Ошол жердеги иштеген жумушчуларга да жакшы болот эле, мына сүттөрүн дагы тапшырсак жакшы болот эле. Азыр энди мына буларды семиртип сатып атабыз базарга. А сүт маселесиге келгенде кыйыныраак болуп атат. Алган адам жок. Ава, мына букалардын семиз, салмактуу болуш үчүн кандай жем менен багат? Мен бул букаларды аралашма жем менен. Кандай? Мында арпа, анан комбикөр аралашкан, анан кийин күнжара, анан жүгөрү. Ушулар менен аралаштырып анан кийин беремин. Мынау букаңыз аябай семиз экен да, ушул канча пул болот эми? Канча ет чыгат буда? Мунан энди 150 килограмм деп эсептейм мен азыркы ушу көрүнүштө. Бул где-то 75 миң, 80 миңге жакын барыш керек. Ушул турушунда? Ушунда турушунда. Эми мына ушул ет багыты да, сүт багыты да кылам деп мына ушул эмелерди, курулуштарды жасап атам. Аларда курулуштарды. Энди бу курулуштардыга негизи ушул балдарым мындан калат, бирок калган менен семьяны гана кармай алам да. Бунун көбүнчө мен балдарым шу Россияга барып, 1 жыл барып иштеп келет. Булар түйөрдү иштейт бир жерде. Азыр отпускага келди. Март айында кетет, ноябрда келет. Теплосетте сварка болуш дейт. Абдан жакшы экен. Балдарыңыз демек сизге дагы көмөктөшүп турат. Көмөктөшүп атат. Сөзү балдарым бар. 4 балам. Багытындагы уйларыңыз каякта?
сүт багында уйларын ешик Корода, нарып короду. Мынау саан уйларыбыз бизде. Мына ошо катар байланган бардыгы ушул. Кача литрден сүт берет экен булар? Энди булар өзүбүздүн жайлары ушул жердин малы гитети 5 литрден кечки саар 5 литр алсам, кечки 5 литр алам. Аз го. Муну дагы аз. Булар өзүбүздүкү. Жанагы муну неме кылыш үчүн Бишкектен алып келелик десек, бул Бишкектеги уйлар менен булардын уйлардын айырмасы болот. Себеби биздин турган жерлерибиз баары тоолуу жер. Тегиз эмес. Мына Суу Самырдын жайлообуда эмес. Булар ардайым. Тоолуу аймакка көнбөйбү экен, кандай болуп? Ал көнбөйт. Себеби чоң уйлар алар. Чыгышка кыйын алар. Анда өзүбүздүн Өзүбүздүн жайларды мына ноокаттан бер жактан алып келем, алмаштырып. Ушул жактын уйлары биздин шартыбызга туура келет. Шартка карап. Шартка карайбыз. Сөзсүз шартка карап. Жакшы элесизби? Ondan şarap. Кандай сиңасызбы? Этияттан мына жол Kış havası ekan da endi bu. Kışta şunday taygalak bolat. Ana nuga etiyatta basabız, oşondan kayıp ketetkesin da. Этияттан жол көк жыл каяк болуп калыптыр. Каяка жүрөбүз? Şul hayırlızda, ol aksakallı үйдө. Şul özümüzdün şul hayırdaşların ortasında kişine жаңылык bir çeşe turgan meseleler vardı da. Ошол жака шашып Şu баратасыз. meseleleri çeşişke şu aksakallarda orluğa varıp yaşlarımızın kişine salımları varken ошон kengешip аксакалдар менен bir чечимге кирет деп жөнөдүм. О, жакшы болуп турганда. Мен дагы аксакалдар мен ушу ЛТР телеканалын мен айылым көрсөтүүсүн алып барчылыгым. Атым Казыбек. Ушу мен айылда аксакалдарды издеп жүргөм. Ошо как раз шол аксакалдарды алга жөнөдүм да азыр. Ушу айылдын тарых таржымалын билүү үчүнчү. Жакшы. Жол көрсөтүп кетесиң анда мага. Oldu. Özüңөр. Kazık Allah rahatsız olsun sen bana bizim maslahat kılvatkanın üstüne geldin. Bizim baldar Rusya'dan akça jönötüptür şu elge bir su çıkara turgan skvajin kuru bergile şunu bir maslahat kılsaňar kanday bolat degenini biz aksakala geldik. Aksakaldan maslahat sulayыбыз dep hazır hem aksakaldan şu turalı maslahat surap atабыз. Qayerge kurabız, kanday kılabız, anı kantıp jumşayыбыз, kanday kılıp neme kılabız, oşolordu süýleşip oturgan jerimiz ele. Sağa rahmat. Kanday Kadir aka o sakalda nemeler baldar bizge akça jönötüptür. Skvajin kurup uladağı su içkile. Bizge hem su kıyın. Özünüz bilesiz. Maslahat menen kıraçlarda bir jaga zararı yoktu. Yerge payda kılatan jagı yağış. Ha? Ya Allah. Payda kılatan yerge yaxşılık olsun. Ha, жакшы абалар. Бул айылдын балдар жөнөтүп атса жакшы иш болуп турду анда. Yakış. Биринчи жолу жөнөтүп атышабы же? Yol köp oldu jönötkönüge. Jolga çırak koyu verdi baldar. Bizim maçitte adını peşavan kılıp tosu verdi. Bu baldar çok jardan berip atat. Жакшы аба. Мен өзү бул айылга ушул айылдын тарых таржымалын билейин деп келдим эле. Бирөөңүздөр айтып бербейсиздерби бир? Aksakalımız Bürayim degen var. Şu Bürayim kişine düştüğünü var. Aytı versin şu. Бұл айылдың Ормош деп аталып қалышының бірден бір себебі бұл қылымдар бойы. Ормош айылы ұшыл Жогесек Бостонның есебіде ең бірінші салынған Ормош деп айтылып, Ормош деп Ормош болып қалсын деп чоң көктеректі тіккен екен. Бұл ең ұлы ақсақалдардың сөзі бойынша айтып атабыз да біз азыр. Мұндайша ойлағанда bir 4 kılım, 5 kılımdın nar jağıdağı kurulgan ayıl dep düşündürgen. Ormoş'un tağı negizi payda boluşu 4 kılımdın nar jağıda moljoldoşu aytışken da. Bu Ormoş uşul Ormoş'a kelip şundan anan oşqa noqatqa ana şaqarap özünün har qaysı жерге атын таштап кеткен улуу инсан бабабыз болгон экен. Аксакал, айтсаңыз, бул айылда ушу кыргыздын кайсы уурудагы уулдар отукташып калганда? Бул айылда эң биринчи Жогесек Бостон деген бар. Анан Баймат, Кара Роз,
Kurkalbaz деген uruglar көп. Ең başı Жогесек Бостон. Ошо Жогесек Бостондан тарқаған жұрт мана şu талап етідегі отырған адамдар Жогесек Бостон бар. Баткен облусунун Кадамжай районундагы бирлик айыл аймагына караштуу Ормош айылы деңиз деңгээлинен 1200 метр бийикте жайгашкан. Калкынын саны 1500дөн ашык, 270тин тегерегинде кожолук жашайт. Айылда орто мектеп, бала бакча, медпункт, соода түйүндөрү жана мечит бар. Элет эли негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенет. Ошондой эле айыл багбанчылыкка ыңгайлуу жайгашкан. Мынакей, кыштын керемети ушу деп айтсам болот. Кар. Бул жерде чоң көлөмдөгү бак турат. Бул жакта аксакал жумуш кылып атат. Бул бак абага тиешелүү болду. Деги эле бул айылда кышкы айылдын жашоосун бир аз сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ке улум? Кандайсызбы? Түзүк, жакшы. Өзүңүз Жакшысызбы? Демдисизби? Түзүк, рахмат. Ден соолугуңуз. Жакшы, рахмат. Бул жаштар жок, өзүңүз кыймылдап калсызбы? Жаштар эми чет жака иштегени кетишкен да балдар. Бизге калды турмуш тиричиликтер эми, аксакалдар. Канча балаңыз бар эле? Экөө. Экөө. Бүт чет өлкөдө иштеп атышат. Иштегени кетишкен. Чет жака. Урматтуу көрүүчүлөр, чындыгында азыр Кыргызстанда мына миграция күчөп турган кезде, мына бул айылда жүрүп, ушу жумушсуздуктун айынан чет өлкөгө барып иштеп, акча каражатын чогултуп дегендей. Ошентип, айылдагы жумуштар аксакалдарга калган. Аба эми бул бак сиздики өрүк бак? Бул бак биздики. Өрүктөр биздики. Түшүм кандай болуп атат? Бил түшүм болбоду. Немесине үшүгө алып кетти го бил. Алмадагы өрүктөр дагы. Алмада болбой калдыбы? Өрүк дагы. Өрүк дагы болбой калды бил. Кайсы жакшы болду аны? Бил эми картошка кичине жакшы болду. Жер жемиштерден. Картошканы эмне кылдыңыз? Картошканы сактап атабыз эми. Сата элексизби? Сактап койгонсузбу бүгүнкү күндө? Сактап турабыз эми. Кичине акчасы жогоруласа сатабыз деген максаттар бар. Кантип сактап койдуңуз эми? Азыр эми подвалга койгонбуз эми. Көрсөк болот да? Болот. Кана жүр болсом көрсөтөйүн сага. Бул жактабы? Охо. Бул жерде канча картошка бар эми? Картошка 1-2 тонна картошка бар эми. Алдын кичине саттык эми, калганын эми сатабыз. Кичине сактап. Бир жылда канча тонна аласыз картошка? Эми 5-6 тонна картошка алабыз эми бизде. Жакшы. Эми сакташын жолдору кандай бул эми? Оңой элеби? Оңой эле, ушу подвалга коебуз. Өзүнүн температурасында кармалып турат, мына көрүп турбайсыңбы эми? Жакшы, качан чыгарасыз эми? Эми кичине майларга барып чыгарабыз го. Май айына? Апрель майларда. Ошого чейин сактайсыздарбы? Ошого чейин сактап турабыз эми. Анан уруктукту кандай кылып аласыздар? Уруктукту ушундай эле сактабыз, мына булар уруктугу. Майдалар алып койгонбуз. Ушундай эле температурада ушунун жанында туруп сактала берет. Эми мага кызык болуп атат. 5-6 тонна картошканы канча сотик же гектар жерден аласыз? Эми бул жакшы болсо 20-30 сотиктен берет. 5-6 тонна, 5-6 тоннаны берет. Аны сиздер жакта түшүмдүүлүгү жакшы экен да картошка? Түшүмдүүлүгү жакшы. Бизде дагы айылда жакшы эле алышат. Жакшы, бул жака уруктуу картошкаларды камдап коюпсуз. Бул жакта алма бар турбайбы? Жегилик алма бар. Эмне булар майда болуп калган? Ой. Булар майдасы да, чоңу нар жагда. Сатканга жок тең. Болбойт да. Бул менимче жанатан алма окшойт. Жанатан алма. Тагы эле өз калыбында экен. Койгонбуз да. Шон. Аябай зандуу го ага. Айылда алмасы ширин болот да улум. Бул жактыкы, Ооба. Эчтеке жейлек мурсагаш картошкадан курбайлыбы?
Жүріңіз. Жақсы. Білесің бе, денсаулықтарың жақсы. Қайқа жөнедіңіз? Біз Бешіктойға жөнедік. Бешіктойға? Ого, айылда Бешіктой болды. О, Келіз мен көтер аламын. Орға бұныңыз. ештік емес. Белек оқшайды, а? Белек та. Жақын жерде мен көп болсам Жақын еле жерде. Жолда баратқан апаларға қошылып бешік тойға көп болдым. Алғаш еле кіргенде айылдың берекесі. Дастархан толы тамағаш, мотырайған балдардың күлкісін көріп, айылдың ырысқысы мол екеніне ынандым. Биздин балдарыбыз ушул ак бешикке жатып чоңойт экен. Бардыгыбыз эле бешикте чоңойгонбуз. Ошо ата энелерибиздин жөрөлгөсүндө неме улантып, өрп адаттарыбыз биз биринчи алгачкы төрөлгөн баланы бешикке салмай салты бар экен. Ошону бүгүн биз ошо Гүлчиранын баласын бешикке салып атабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Биз мынабы тешени бешикке койгонубуздун себеби бул темирдей бекем болсун. Эле журтуга кызмат кыла турган балдардан болсун. Анан ден соолугу чын болсун деген ниетте 3 жолу бешикке алып жерге коет экенбиз. Бешикке бөлөө салты жерлерге карап айрым өзгөчөлүктөр менен өзгөчөлөнүп турат. Бул айылда апалар кадимки эле күрүч менен ысырыкты артыкча пайдаланышат экен. Анын себеби төмөндөгүчө. Isırık, Abdurrahman ısırık, görüngönün közüge, degендин özüge, ısırık. Isırıktın adını. Abdurrahman deşedi. Ышкычын жамандыктар болбосун, şu бала немеде жакшылыкта төрөлө берсин, чоңое берсин. Ушул балага жаман көздөр, жамандыктар болбосун дегендиктен ар дайым аластап койт экен да ысырыкты. Бала бешикке бөлөнгөндө, тойлордо дагы баягы балдарыбыз үйлөнгөндө дагы күйөө балдарга, келиндерге бардыга ысырык салат. Канча адам болсо ошонун бир немебиз болот экен өзүбүздөн. Ошон үчүн ошонун аластап ысырык сап койт экенбиз. Биринчиден эли журтубуз тынч болсун, заман тынч болсун. Эли журттун ден соолугу таза болсун, өмүрлөрү узун болсун, жаштардын карыларга иман берсин. Şu көптүн катарында şu Майсал бегимдин кызы Салиха ханымам өмүрү узун болсун, бактылуу кыздардан болсун, бүбөй шенелеримдей, кат женелеримдей болсун. Биздин үстүбүздө турган башаларыбызга, президент министрлерибизге береке пайыз берсин, ынтымакчылык берсин, Кудайым тынчтык аманлык болсун, кеңиричилик болсун. Амин. Аллаху акбар. Рахмат, эжекелер. Ушундай сонун бешиктойго көп болуп, жылуу жерде бир аз жылып алдым. Анан мен айылды кыдырайын эми, сиздерге рахмат барайын эми. Рахмат. Жаныбек, бул өзгөчө тооктор кайсы породалар? Мыналар китайский шок деп айтылат. Мына төртөө. Мыналарды баллончик деп айтылат. Мынау. Могу караныбы? Ооба. Баллончик деген тооктор. Жаныбек ага 20 жылдан бери ушул кушчулук менен алектенип келет. Негизи кесиби, өнөрү сүрөтчү. Ошондойбу? Ооба. Өзүм Кандай жанаттарыңыз менен бизди тааныштырасыз азыр? менде алсак, мынанда коёндор бар. Коёндор. Бул коёндорду 3-4 түр породасы бар. Барашка деп айтылат. Мынаны барашка деген мынасы. Мо? Ооба. Мыналарды гигант деп айтылат. Гигант. Азыр сизде Дегенде- бул жерде 4 эле барбы? Жок, мыналарды эркектерин отдельно камап койгонмун. Булар эркектери болот. Ургачыларга? Ыргачыларны мына ал жакка камаганмын. Бул жактабы? Ооба. Мына ал жерде ыргачылары турат. Мынанда. Ооба. Мур аркылуу светте, мен светиге дагы кызыгамын. Светиге дагы. Бүйте шол Түстөрүнөбү? гигант, барашка деп аркылуу породалар бар. Көбүнчө гиганттар кармаймын мен. Неме бул коёнду дагы кармаш, багыш өтө кыйын деп калат го. Кантип карайт буну?
Жок эми. Али айтат го, керектүү таштын оору жок деп. Мен өзү искусствонун адаммын. Искусствого кызыгамын, ушу жаныбарларга, ушу жаратылышка кызыгамын. Ошон үчүн бирдеке кызыксаң, ошону изилдеп жүрүп, жолун таап, ошол нерселерди кылат экенсиң. Кичинемден кызыгып, кичинемден кармаймын. Ушу жаныбарларды төрүнө. Буларыңыз карматабы азыр? Карматат. Тиштеп болот деп. Жок, тиштебейт. Булар колдоо коёндор да. Колдоо кармап өстүргөн коёндор булар. Азыр дароо эле кармайсыз болобу? Бир кармап койбойлу. Мейли. Мына мынтип кармай бересиз. Мына сөз кулагынан кармаш керекпи? Жок, кулагынан эмес. Мына. Кырмактары колун кесип кетти окшойт. Муну өзү мынандай жерден кармаш керек. Жок, мына жерден кармаш керек өзү. Кайсы жерден? Мына жерден. Могул жеринен. Ооба, ушундай жерден кармаш керек буларды. Ох, кайлар. Бул коёндун этин дагы жесе болот беле? Ооба. Коёндун этин жесе болот. Эми али боюнда бар аялдарга мүмкүн эмес эми. Алар жесе аларга болбойт. А так башка адамдар жесе боло берет. Эркектер, башкалар. Касиети барбы же жокпу? Бар дарылык касиети булардын. Аз эле кармайсызбы же көбөйтүп сатасызбы дагы? Булар өзү бир төрөгөндө 8-ди, 10-ду, 12-ни төрөйт. Анан 30 күндө туат өзү. Демек ошон үчүн мен бөлүп коём да буларды. Эсе кошуп ташасаң, булар тынбай эле көбөйүп кетет. Ошон үчүн керек маалда, жазда, жылуу маалда бир жолу, эки жолу гана неме кыламын. Мен базарлардан коёнду көп деле кезиктире бербейм да. Канча акча турат булар өзү? Эми базарда да бар коёндорчу. Бар дали айттым го силерге мындай түрлөрү бар деп. Эми основной мына гиганттар кымбат турат. Канча? 5000гече барат да. Бир коён 5000ге. Бир коён 5000ге барат. Ошондо бул жакта дагы коён менен киреше кылсаң жакшы эле болгудай. Дагы кандай жандыктарыңызды көрсөтөсүз эми жүрбөйсүзбү? Жүрүңүздөр. Арча сымалдуу тооктор көрүп атасыңар. Алар адамга дагы жакын экен. Бурелер деп айтылат. Мен жем берип кармаганыма деле мындай чочуган жок булар. Адамга жакын экен. Чындыгында өзгөчө көрүнөт экен. Карагылачы. Мына. Дагы бизге көрсөтүлгөн кандай жандыктарыңыз бар? Сизде үй айбанаттардын баары бар экен да. Ооба. Мынау каздар менен өрдөктөрдү дагы кармайсыздар эми. Кармап атат экенсиз. Булардын породалары кандай бул? Мыналар обычный өрдөктөр, просто өрдөктөр. Мынаны индийский породасы дейт, мына өрдөктүн. Индийский породасы. Мынаны каздар дейт. Ана каз, простой каздар. Мына эки кандай тооктор да? Тусарка деп айтылат алар. Тусарка. Ого. Жаныбек. Ооба. Укмушка бул жагы. Мыналар өзүңөр көрүп турасыңар, булар папугайлар болот. Папугай болот. 4 түр бар. Аталышы кандай булар? Булар простой эле папугайлар болуп атат. Жөнөкөй эле. Мына ал ташбака. Мынеке. Силер көрүп тургандай. Карагыла. Бул аганын үй темеле зоопарк. Бул канча жылдан бери кармап келатасыз мына ташбаканы? Буга 1 жыл чогуп калды. 1 жыл болуп калды. Кичинекей азыр кичине чоңоюп калды. Кичинекейин алып келдим. Мына кекилик деп айтылат. Ооба. Кекилик деп айтылат. Му майда чымчыктар. Мына этте мынаны сава деп айтылат. Сава, юрак деп айтылат. Юрак деген дагы бар. Экөө бир турат. Кайсы жактан келген булар эми? Булар өзүбүздүкү эле ушул эле. Ушул айланан чымчыктары булар. Ооба. Мыналар Мадина деп айтылат. Мадина. Аталышыбы? Ооба. Аттар Мадина деп айтылат буларды. Мына ол жапайы бөдөнлөр, сайрай турган бөдөнү деп айтылат. Мына экөө. Булар эртең менен сайрайт. Эртең менен сайрап, таң эрте сайрашып, уйкудан ойго түшөттөр. Мен өзүм художественный бүткөн эмемин, кесибим художник. Мыналар мен өзүмдүн кол өнөрчүлүгүм. Мына тарткан сүрөттөр мыналар. Анан искусствого кызыккан адамда мындай гүлдөр дагы өстүрүп,
Ондай гүлдөрдү мындай кылып эме кылып койгонмун. Чындыгында Ушундай. бул аганын дейле бул айылга келип Жаныбек аганы кезиктирген өкүнгөн жокмун. Мынандай канча жылдан бери мен Ташбака көрүлө келем кармап. Мынантип Ташбакадагы кармап көрүп атам. Албетте айыл жеринде ушундай өзгөчө өзүнүн хоббиси деп коет го, жанагы кызыкканы менен алектенип жүргөн инсандар дээрлик өзгөчө инсандар болот. Бали сизге азаматсыз. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Дагы чоң бир зоопарк уюштурушуңузду каалайбыз. Ушулай Калса. Буйруса биз дагы келебиз. Кудай кааласа. Дайым силер үчүн эшик ачык. Кайсыл адам болсо. Эке. Айыл өнүгүүнүн жолунда соода түйүндөр ачылып, кышкысын бош убакытты спорт менен алектенишип, айылдык бильярд столу бар. Кошуналар бири-бири менен жакын болуп, сухбатташып, ынтымагын бекемдеп келишет. Айылдарды өнүктүрүү санариптештирүү жылдарында бул Ормоштун элинин аты кожолуктар менен ушул биргелешип, айылдын ичиге 2 километрге Манал каналы спонсор, возможно спонсорлик этилди айыл өкмөт тарабынан 30 тонна цемент берилди. Өкмөт акимден 20 миң акча каралды. Губернатордан 50 миң каралды. Калганы ушул жалпы айыл тургундарынын эсебинен ушу 2 километр Манал канал курулду. Андан кийин 60 кожолукка 4 километрге таза суу тартылды. Айыл өкмөттөн 200 миң каралды, калганын эл өзү көтөрдү. Биз эми жаштар менен аксакалдар менен келишип бир 2 скважин чыгарсакпы деген ой максат бар. Мына жаңы конуштарга трансформация айыл өкмөтүнөн аз жардам берсе, калганын эл көтөрүп. Мына айыл ичиндеги столбалар эскирип калды. Ушуларды жаңылап, алда келечекте пландар ошол. Өкмөттөн да жардам болот. Энди өкмөттө эле карап отура бербеш керек экен, эл да кыймылдаш керек экен. Ормош айылындагы бирлик айыл өкмөтүнүн машыгуу залы дейт. Мына ушундай айылда, тол айылда машыгуу зал болгону сонун. Кирип көрөбүз. Мынакей. Кандайсыңар жигиттер? Кандай? Чыраш, камерага бар. Кандай? Чыраш койду. Көргөн көрүшкөн, а? Вообще. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, Аллага шүкүр. Бул айылда азыр жолдо баратып, спорт зал, машыгуу залы деп туруптур. Кирип келе бердим. Бизде ушул Ормош айылында жакында эле бүттү мына. Жаштарды бир жума болуп калды. Бир жума болуп мына 4-чү тренировкасы балдардын. Кудайга шүкүр, ушул. Сиз тренерсиз. Атыңыз ким? Абдинаби. Мен атым Казбек. Мен айылым көрсөтүүнүн алып барчысымын. Бул кайсыл спорттун түрү боюнча машыктырып атасыздар? Бул мен мына өзүм айтканча мына 4-чү тренировка бул өзүбүз кичине эркин күрөш боюнча, вольный борьба, орус боюнча. Эркин күрөш боюнча? Эркин күрөш боюнча ошого балдарды мына энди кичине кызыктырып тренировканы алып кетти азыр. Жакшы. Балдар машыгып берсин, анда четирээк туруп алайлыбы? Парасына бияка төз. Туш тушуңа. Туш тушуңа өт. Бүттөк бияка. Азыр кечеге тапшырман кылабыз, а? Уштан чык бияка. Кара. Эңкейгиз. Эңкейгенде колду тартабыз, а? Мына колду, билебиз, а бардыгыз? Эстен чыкпады, а? Мына тартабыз ичиге. Өзүң алып келесиң, белин карбайсың, а? Оң кол, сол кол. Бияра ушундай. Бул жака, а? Кана кетти. Шашпай, бири-бириңе мишет этпей. Азыр бул балдардын кызыгуусу кандай болуп атат айылы? Өтө жакшы, өтө жакшы. Мына бир жума болгон карабастан бир азыр 30 балада келди. Мына бул 7-чи класстын биягы 2-чи класска чейин да. Ушунда канча жаштан болуп калат? Булар энди 9 жаштан жогору. Өсүү бар. Кудо кааласа чемпион чыгат деген үмүттөбүз. Балдардын тарбиясын карап, сабактарга чейин сурап атабыз. Кудо кааласа мына коңшу айылдагы балдарды чакырып атабыз кегиле. Ошол жерде биримдикте достошуп өздөрү менен
Анан бу жерде биз мектептен Кудай кааласа жакында күндөлүк сабактарын текшеребиз. Кандай окутасың, сен ушундай сабактан жаман болсо аракет кыл да сартабыз ушулардан эмчи. Өзүбүз көрө албаган чемпиондукту булардан чыгарабыз дейбиз. Сонун аганын жакшы тилектери бар экен. Чындыгында өзү жетишпеген ийгиликтерге ушул айылдын Моторайга мындай жаш өспүрүм балдары жетишсе экен деген чоң ой тилек максаттар бар экен. Не дейбиз? Бали дейбиз. Азыр бул жигиттердин арасында кайсынысы өзүн жакшы алып кетип атат да спортто? Неме азырынча бул мына жакшы дештен алысыракпыз го, бирок күндөн күнгө балдар кошулуп атат да, жаңылар. Азыр баардыгы жакшы эле, тегиз. Мына как раз биздин Арбата деген жигит да келип калды. Ушулар ушу машыгуу залга өтө чоң салымын кошуп, шуну өзү менен кичине маектешсеңиздер өсө жакшы болот. Жакшы экен, сөзсүз сөзгө тартыш керек. Көрөлүчү азыр. Бул залдын ачылышы мына биздин Москвадагы бир туугандарыбыз ошолор демилгелеп ушул залдычы. Ошолордун салымы менен жана мына биздин өкмөттүн салымы менен ушунчалык деңгээлде ачтык. Бул жер баштан эмне болчу? Кароос жер эле да? Бул башында мына өкмөтүбүздүн мектептин катении болгон. Кароосуз калган, чындыгында бузулуп, уже жараксыз балдар келип калган. Ошону биз ошону түптөп, негиздеп ушундай жакшы немеге алып келдик. Ремонтторунучу, ошол элдин өзүбүздүн жаштардын демилгеси мененчи. Азыр мына машыгып аткан балдарга бүт шарттар барбы? Кандай десем, спорттук кийимдер, же болбосо жана башка. Машыгып аткан балдарга бизде Москвадан бир Нургазы деген инибиз, ушул балдарга мына матты подарок этти. Матты Москвадан келди, мат менен ушундай ковёру жана анан 40 балага ушундай барсовкалардычы. Нургазы деген инибиз ушундай менен белек ушул балдарга. Ушул айылдын тургуну. Ушул балдар келечектеги Кыргызстандын желегин желбиреткен, дүйнөгө тааныткан балдардан болсун деп ушундай барсовкаларды подарок этип, ушундай залга ушул балдар салымын кошту. Onlar işlerdik, давай. Чындыгында айыл суук, бир -10 градустун тегерегинде суук болуп атат. Мен бул айылда бүгүн кечке кыдырдым дегенде жакшы эсте калчу окуялар болду. Өзгөчө каармандар болду. Эмне дейсиз? Сиздер менен кош айтышабыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Биздин мен айылым көрсөтүүнөн өзүңүздүн айылыңызды көргүңүз келсе, экран алдындагы номерлерге сөзсүз байланышыңыздар. Кетти? Перебір болып кетті. Бактылуу болула, тынчтык заманда ар дайым ana shu жақсылықтарды істеуге келіп, елден хабар алып. Ақсақал, ақын.